Assalamu алейкум достор. Бүгүн сиздер менен Алланын астындагы эң улуу мартабалардын бири болгон шейиттик мартабасы жөнүндө азын олак сөз кылабыз. Аллах Таала ыйык Куранда шейиттер жөнүндө бир аятта мынтип айтат. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Бул аяттын кыргызча мааниси: Ким Алла жолунда өлтүрүлгөн болсо, аларды өлдү деп айтпагыла. Жок, алар тирүү, бирок силер аны сезбейсиңер. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде мынтип айтат: Шейит болгон адам үчүн Алланын алдында 6 сыйлык бар. Биринчиси дароо көз жумары менен анын күнөөлөрү кечирилет. Экинчиси бейиштеги жери көрсөтүлөт. Үчүнчүсү кабыр азабынан сакталат. Төртүнчү сыйлыгы кыямат күнүнүн коркунучтарынан аман болот. Бешинчиси бир эле жакуту дүйнө жана анын ичиндеги бардык нерселерден жакшыраак болгон ардактуу таажы кийгизилет. Алтынчы сыйлыгы бейиште көздөрү бакырайган ботокөз үр кыздары менен үйлөнөт жана сурак күнүндө туугандарынан 70 кишиге шафаат кылууга уруксат берилет. Демек, мына ушундай улуу мартабага ээ болуш үчүн бизде мүмкүнчүлүк барбы? Албетте бар. Болгондо да 100 эсе андан да күчтүү болгон мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын убада кылган хадисиндеги 100 шейиттин соогун алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол 100 шейиттин соогун алууну кааласаңыз, ушул кыскача видеобуздун аягына чейин кунт коюп угуңуз. Ардактуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам мындай деп айткан: Мен тамассака би суннати инда фасаду уммати фалаху ажру миати шахидин. Тагыраак айтканда, ким менин үммөтүмдүн бузулган заманында менин сүннөтүмдү бекем карманса, ага 100 шейиттин сообу берилет. Ооба, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө баш ийүү чындыгында абдан маанилүү. Айрыкча бид'алар үстөмдүк кылып жаткан ушундай кезде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө баш ийүү андан да маанилүү болуп саналат. Өзгөчө үммөттүн бузулган заманында пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн кичинекей бир адебин бекем кармап, ага амал кылуу өтө чоң такубачылыктын жана абдан күчтүү ыймандын бар экенин сездирет. Ал эми пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө эч кыйшайбастан баш ийүү болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламды эске салып турат. Ал эске салуудан пайда болгон эскерүү болсо, ар дайым Алланын алдында турарыбызды эске салып турган эскертүүчүгө айланат. Эң кичинекей мамилелерде да, атүгүл жеп ичүү жана жатуунун адеттеринде да пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө караган кезде, тагыраак айтканда ошо пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө карап жашап, пайгамбарыбыз кандай жатса ошондой жатып, жеп ичүүдөгү ар бир пайгамбардын сүннөттөрүн аткарган кезде, ошол жасап жаткан жөнөкөй жана табигый иши аябай сооптуу ибадат жана Кудайдын мыйзамы боюнча жасалып жаткан иш-аракет болуп саналат. Анткени ошол жөнөкөй аракети менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга баш ийип жатканын ойлонот. Шарияттын бир адеби болгонун элестетет жана анын шарияттын ээси экенин түшүнөт. Мына ушундан улам шарияттын чыныгы ээси болгон улуу жаратуучуга жүрөгү бурулат, ошондой эле өзгөчө бир жүрөктүн ырахатына жана ибадатка ээ болот. Мына ушул куттуу эрежеден улам пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө баш ийүүнү өзүнө адат кылып алган адам адаттарын ибадатка айлантып, бүткүл өмүрүн жемиштүү жана сооптуу кылып алат. Muhammadin nabiyil ummi wa